Бул 5 нерсени аткарып өтө чоң ийгиликтерге, чоң чокуларга чыгасың. Биринчиси, эч качан эч кимге байланба. Аллахтан башка. Аллах Таала сени кулга кул кылып жараткан эмес. Бирөөгө эч качан өзүңдү байлап алба. Бирөөдөн үмүт кылып күтпө. Бир нерсени бирөөдөн күтөт экенсиң, ал адам ал нерсени бере албай калса, сен аны туура түшүнүүнүн ордуга капа болуу жолун тандайсың да. Көпчүлүк адамдар ушундай. Бирөөдөн бирдеке күтөт, анан ал бербей калса, ойдогудай нерсе келбей калса, анда адамдан таарынычты, капа болушту туура көрөт да. Урматтуу мекендешим, ошондуктан эч качан өзүңдү бирөөгө байлап алба. Погода алмашкан сыяктуу, погода алмашканда, күн алмашканда көлөкөң дагы алмашат. Кыйынчылык келген учурда араңды карайсың, бул жагыңды карайсың, таппай каласың эч кимди. Созодан бирөөсү айтат го, кел экендигиңди, таза экендигиңди билесиң. Досторум көп дейсиң, бактылуумун дейсиң. Тааныш билишим көп дейсиң. Кыйынчылык, проблема келген учурда кел экениңди, таза экениңди билесиң дейт. Ошондуктан бирөөгө эч качан өзүңдү байлап алба. Аллах турса, ал туруктуу турса, ал өлбөсө, ал төрөлбөгөн болсо, бардыгын кааласаң, каалабасаң ага барсаң, анда пендеден эмнени күтөсүң? Ортого бирөөнү салып не кыласың? Түз эле кайрылбайсың балдан өзүгө. Урматтуу мекендешим, эч качан пендеге байлаба өзүңдү. Аллах үчүн кыл бардык нерсени. Амалдын бардыгын Аллах үчүн кыл. Экинчиси, урматтуу мекендешим, көп нерсени угасың, билесиңби? Жеке мени дагы угуштун кереги жок. Мени дагы көрүш токтот. Эми амал кылышка өтпөйсүңбү? Азыр аялдардын сүйлөгөнү мага жакпайт. Эркектер азыр бүт дин жааты, саясат жааты бүт бардыгын сүйлөп толтуруп коюп атат. Аялдардын сүйлөп жада калса үнү дагы набрат болуп атпайбы? Мен айтайын дегеним, көп укпа, көбүрөөк амал кылышка аракетке өтөйм. Укканың жетерлүү. Негизи эле, урматтуу мекендешим, көптөгөн хадистер илимге аракет кыл дейт. Куран аяттары да көптөгөн илим дейт. Намаз окуш кандай парз болсо, байлыгың жеп туруп ажылыкка барыш кандай парз болсо, илим алыш да ошондой парз. Илим алышыңыз керек. Урматтуу мекендешим, угуш маселесинде жети атаң түшүнбөгөн музыкаларды көп укпай атасың. Угуш маселесинде өзүң түшүнбөгөн нерселерди көп угуп коюп атасың. Гыйбат, ушак, интернеттеги жалал жабуу, жылаңачтар, ал маселелерди да көп угуп коюп атасың, көрүп коюп атасың. Эми ошону туура жагына өткөзүш учуру келбедиби? Автобуста кетет экенсиң, музыка угуп не кереги бар? Ошо соцсетиңе эле аудиокнига десең, толтура китеп чыгат. Ошолорду бүт угуш үчүн алар. Сен мындай убактыңды өзүң эле эсептеп көрсөң, салыштырып, бир жагына туура эмес кетирген убагың, бир жагага туура кетирген убагың. Албетте туура эмес, ысырап кылган убактың өтө көп болуп чыгат. Ишенбесеңиз азыр эсептеп чыгың. Ошондуктан көп уга бербе, амал кыл, урматтуу мекендешим. Ал эми үчүнчүсү, кайгыңды эч кимге, капалыгыңды, түш маселеңди ар кимге айта бербе. Алладан башка кимге айтасың башка? Аллага айт, болду, башкасынын кереги жок. Адамдар уруп койгон жок сенин проблемаңачы. Адамдарга баары бир азыр. Көчө тилимен айтканда, адамдарга баары бир, айырмасы жок. Сен түшүңө капа болуп кайгырып, сен менен кошо кайгыра турган адам жок. Ал атаң эмес, ал апаң эмес, ал сенин амекең эмес, ал сенин тагың эмес. Сен менен кошуп ыйлап, сен менен кошуп жыргай турган. Ошондой экен, кайгы түшүк маселеңди ар кимге айта бербе. Нафил намаздарда түнү да кажытка туруп, саждадан башын көтөрбөстөн Аллага айт. Алла чечет. Жүрөктөрдүн асырында, түкүрүгүндө, көңүлдөрдүн көдүндө катып калган сырлардын бардыгын Алланын өзү гана билет. Күндү чыгарган, айды чыгарган, бардыгын чыгарган, сени дагы түшүк маселеңден бүт чыгарат, проблемаңдан. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, кайгы проблемаңды ар кимге айта бербе. Андан кийинкиси, көп мээримдүү боло бербе, көп жумшак боло бербе. Баягы айтат го, мен кечирбеймин, себеби мен Аллах эмесмин дейт да, Кудай эмесмин дейт. Көп мээримдүү боло берсең, ошо жумшактыгыңдан адамдар пайдаланат. Себеби бүгүн алдамчылар, өз жолуна пайдалана турган калпчылар, жеке нафсын ойлогон, мындайча айтканда, нафскорлор көбөйүп кеткен. Сенин жумшактыгыңдан, мээримдүүлүгүңдөн пайдаланат.
Мыйзамбы? Мыйзамды дагы бүт окуп чыгып билип ал. Керектүү учурда мыйзамдын чарасында иш кыл. Момун, мусулман адам бир чактырган жерине экинчи жолу чактырбайт. Бир жолу алдандың, кайра алданба. Биринчи жолу адаштың, бирдекелер себеп болуп адашып туура эмес жолго кирип калдың. Эми тобо кылып кечирим сурасаң, иншалла Кудай Таала кечириши мүмкүн. Бирок ошол жолдон кайтаргандан кийин кайра ошол жолго болуп атсаң, кайра эле ошол жолго барсаң, жаман жол билип туруп, демек бул жер сенин тандооң болуп эсептелет. Биринчисинде ката, кемчилик билбей кылып алдың ошол ишти, бирок экинчисинде кылып атасың, демек бул сенин тандооң болуп калды да. Бул учурда өзүңдү өзүң кечире аласыңбы? Кайсыл бетиң менен Кудай мени кечир дейсиң? Мисал үчүн айтып атам да. Ошондуктан да биринчиси ката, кечиримдүү болушу мүмкүн, бирок экинчисинде ойлон, көзүңдү ач. Баягы жыртылбаган парданы тосулуп турган материалды кайра келип ийне менен теше бербе. Бир күн жыртылат, не болгонун түшүнбөй каласың. Көп мээримдүү болбо. Андан кийинкиси убактыңды акылдуулар менен өткөр. Сага бир эч ким бербеген кеңешти айтайын. Ушул жашыңа чейин эч нерсеге жетпеген болсоң, бир бактылуулук сезимдерин сезбеген болсоң, анда дароо чөйрөңдү алмаштыр, дароо досторду алмаштыр, дароо ал жерден чыгып кет, дароо ал жерди таштап кет. Бүт достордун чөйрөдөгү адамдар сени баткак сыяктуу болсо баткакка, гүл сыяктуу болсо гүлгө, булут сыяктуу болсо чоң асмандарга, булуттарга алып чыгат. Ошондой экен, дароо ойлонуп көр. Мындан кийин дагы кеч эмес. Чоң нерселерге жетейин десең, чөйрөңдү дароо алмаштыр. Досуң ким?